Саламатсыздарбы кыргыз журту. Ошол өткөндө мага Самат Исманов деген депутат бул кишини дарылатыш керек, лечение кылыш керек, же иш козгоп жоопко тартыш керек дептир. Мен ошого бир жооп кылып коеюнчу. Самат Исманов, сен мен билген билимден, мен баскан жолдон, мен тарткан түйшүктөн өтө алыссың. Мен жан дүйнөм ушунчалык таза. Менин адамгерчилигим бийик. Мен чынчылмын. Мен антип кошомат кылбайм. Сага окшоп. Эми сага бир жооп кылып коеюн. Кудай деген эмне экенин түшүндүрүп коеюн. Түшүндүрүп эле келатам мен 10 жылдан бери. Эми сен көзүңү ачып жакшы угуп тур. Адам жаралгандан бери мейли нурдан жаралдыбы, мейли топодон жаратып жан салдыбы, аны талашпай эле коелу, же маймылдан жаралдыбы, аны талашпай эле коелу. Адам ушул жер жашоосуна жаралгандан баштап көп эволюциялык жолдорду басып өткөн делет. Адам жаралганда эле особняк болбогондур, газ, свет, нефти болбогондур, спутник корабль болбогон. Адам биринчи ошо темирди ойлоп таптыбы, отту күйгүзүп араң көрдүбү жер жашоосунда. Кыргын сүргүн, байгедей, пайгамбарлар, баатырлар доорлорун көрдүбү. Ошонун баары эволюция деп саналат экен дагы. Ошо көп жыл эволюцияны көргөн сайын адамдын көзү, аң сезими, жан дүйнөсү өсүп атпайбы? Ошол сыяктуу эволюциялык жолдорду басып өтүп, 21-кылымда адамдын гени жетилди. Бош жаткан кара куш мээси ишке түштү деп берилет. Эми гени жетилген өсүмдүк деле, мына өрүктүн деле кандай гени жетилбейр билбейсиңер. Ичиндеги эмнеси деп коет? Өсөгү, сырткы турпаты, түзүлүшү, даамы, ал дагы гени жетилгенде ушул атпайбы? Жаңгактын деле гени жетилгенде жерге түшүп. Ошол сыяктуу адамдын гени жетилгенде анан ошо ааламдын ролун аткарыш керек. 21-кылымда ааламдын ролун адам аткарбаса өлүп калат деп берилет. Мени лечение кылып керек эмес, мени дарылап керек эмес. Силерди окутуш керек. Өйдөлөтүш керек. Аң сезимиңерди, рамка динге кирип алгандарды, могу жер жашоосуна байланып алгандарды, кул сезимдеги, бийликтегилерди, байлыктан, бийликтен башка эчтекени билбеген. Аларды лечение кылсаң да пайда жок азыр. Лечение да жукпайт. Аң сезимин өстүрүш керек. Мен эмес, силерди лечение кылыш керек. Лечение да болбойт силерге. Мээңерге эчтеке кирбейт. Психологияңарды өстүрүш керек. Ошондо сен адам болосуң. Азыр адам эмессиң, Исманов. Сен колуңан келгенин кыл. Өзүң кел, нарушник көтөрүп алып мени камайын деп. Колуңан эч нерсе келбейт. Сен биринчи ак карада жүрөсүң, азыр биринчи адам бол. Адам болсоң анан арбайлык, улуулук сыпат калыптанат сага. Анан ушул улуулук калыптанса, анан Кудай энергиясы жайгашат. Ушул Кудай боюнча бир өз айтып коеюн. Кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан 1998-жылы бул Кудайдын көктүн буйругу экен. Алай жергесине бир Зульфия деген келинге бала эмескенде мындай эргүү болот да энеде. Шутеп жатса, булакка булут көрүнүп, мына мындай. Булут түшпөш керек эле бул жерге десе, ак саргыл түстөгү адам пайда болуп, көрүнүш катары. Эми ал сага такыр көрүнбөйт. Сага түшүңгө маани бербесең, ал көрүнүш кайдан көрүнөт? Ошондой карапайым элдин арасында таза адамдарга көрүнөт. Анан адам ата көрүнүп, анан адамзат үчүн аян аласың.
3 күндөн саат 11-де келем дейт дагы көздөн кайын болот. 3 күндөн кийин анан көзгө көрүнүп бир 3 периштени дагы көрүнүш катары жалбырак көтөрүп турат экен дейт. Мына ушу сага жайгашат. Сен аяна аласың. А бул илимди дүйнөгө алып чыкчу, дүйнөнү башкаруучу адамды башка жакта даярдап атабыз деген экен. Ал аян жазып баштайт. Жөн эле жүргөн адамды энергия деп коет, касиет деп коет. Кийген кестен ал жазып калды. Болбосо ал аял жазбайт эле. Ошол аялдын жазуусунда мындай деп берилет. Ким элди алдаса аңга түшөт дейт. Мына, элди алдаган башчылар аңга түшүп камалып атабы? Ким акчачан иштесе ачыкка калат дейт. Мына, камалгандар ачыкка калып атабы? Ким элдин камын көрсө аны илерчит. Кимдин түшүнүгү бийик болсо ал элди бийлейт деп келип анан бул жерде мынтип берилет. Ааламдык мына адамзат үчүн, аалам үчүн кызматы бар адамды Теңир ата кийип алат дагы ал адам дүйнөлүн адамзатты кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет деп турат. Бул китептин 233 бетинде. Ал адамга, ошо Теңир кийип алган адамга дүйнөлүк табият кул болот деп берилет. Мына мен табият аркылуу башкара берем. Ошентип жанагы 3 периште кийгенде Зульфия жазып калгандай, мени Теңир ата көзүгө көрүнүп туруп, көрүнүш катары, бул 2017-жылдар болсо керек. Анан кийип алган. Ошондуктан менин психологиям башка, сенин психологияң такыр башка. Менин психологиям, түшүнүгүм менен, ой илим менен жаным ошо энергиям жорулушкандыктан анан мен ошо вирус жөнөтөм десем вирус барат. Куюн жөнөтөм десем куюн жөнөйт. Сезону бүттү десем сезону бүтөт. Мээрим төксөм иши жүрүшөт. Ошондуктан Кудай жерге түштү. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Мынау 7 катар аалам жерге түштү, инопланетан периште катары. Эмнеге лечение оору болуп атат азыр? Вирус, рак, шишик, эч айыкпагандардар. Анткени ал жана коронавирус аталып вакцина издеп атпайбы кыргызстандыктар? Мисалга сураптыр 500 000 адамга деп мисалга. Вакцина жардам бербейт. Могу энергия, душа, же болбосо ошол арбайдын, периштенин, Кудайдын жаны кийгенде, ал абада да дем алганда, анан эски психологияда жүргөн адамдар, могу эмоцияда жүргөн адамдар анан ооруп баштайт. Жана эмнеге Кытайдан эркектер көп өлдү? Дүйнөдө эмнеге ошол вирустан эркектер? Анткени эркектер эмоцияда жүрөт. Эмнеге жаш балдар өлбөйт? Анткени алар күлүп жайнап жүрөт. Эмнеге аялдар өлүп атат? Анткени алар баягы акылы кыска чач узун дегендей акылга көп берилбейт, нервиштетпейт, сезими менен жашайт. Ошондуктан энергия деп түшүнгүлө. Ошо энергия мени келип кийип алган. Ошондуктан мен Американы, Россияны, Европаны, дегеле адамзатты ушу жерде туруп алып башкара берем. Мага иш козгогон Сооронбай дагы. Сооронбай сенин сезонуң бүттү деген иш козгогон. Митинг кылганда. Ошондо айткан. Мага иш козгоюн деп өздөрү козголуп калды деп. Байланыш болду да ошентип. Мына өздөрү козголду кандай кетти. Кудай өзү сот, мен сотмун. Кудай өзү ось. Мына табият дагы мага карап айланат бүгүнкү күндө. Адамзат дагы мен айткандай болот, анан аалам күчтөрү да мен айткандай болот. Бекер күлүп атасыңар, зимайны будет депчи. Табият мага карап болот, мен табият менен башкарам. Бул болуп келген илгери эл башына күн түшкөндө жамгыр жаадырганбы? Борошого айлантканбы? Мен ошентип берем. Абада вирус барбы? Ал ичиңе кире берет. Мен жоопкерчилик менен Кудай ройлун аткарып атам. Кайран жерде окуп берейин. Мына, Улуу чындык деген китепте дагы мынтип берилет. Кудай сыяктуу акыл эс менен жашоо дейт. Кудай деген Кудайдын ройлун ким аткарат десе, көп тармактуу дейт. Мына менин көп кырым бар. Жоопкер, аң сезими бийик, духу күчтүү,
өлбөс законун өздөштүргөн бир адам Кудай ролун аткарат дейт. Эми силердин башыңар жеткиче өлүп да кетишиңер мүмкүн. Ошондуктан мен ошо Кудаймын деп чыкпасаң адамзат сени кайдан табат деди. Сен пендедирсиң, сен пенде ролун аткарып аткандырсың, а мен Кудай ролун аткарып атам. А Зүлфия периште келген үчүн периштенин ролун аткарып келген. Ошондуктан мени лечение эмес, силерди окутуш керек, ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Ошон үчүн мен президентке аттанганым ошол болгон. Ошон үчүн Садыр Жапаров бийликке келди, бул победа эмес, бул трагедия деп айтып атканым ошол. Анткени ал өстүрүп кете албайт да. Ага энергия керек да. Жанагы энергия кийбесе Зүлфия жазмак беле. Энергия кийбесе менин сөзүм закон болот беле. Закон болбойт эле. Ошо сыяктуу эл башчынын энергиясы болуш керек. А энергиясы болбосо, мисалы атаңды, атада кандай сыпат болот? Чындык, улуу, кайтпас, көптү көргөн, бир аталык деңгээлге жеткен адам ата болот. Анан эле тетиги 10 жыл артта калган психология менен чыга калган адам кантип элди болуп кетет? Аалам колдоо болсо. Экинчиден, Абдылдаевга каршы чыгып алыштı. Кандидаттын баарын айттым дей, кандидатураңарды алып койгула. Бул силердин ордуңар эмес, бул от күйүп кетесиңер деп. Кудайга каршы чыкты, ааламдан буйрулган адамга каршы чыкты. Аалам мыйзамына каршы чыкты. Ошондуктан мени лечение эмес, эмне кылыш керек экен? Силерди окутуш керек. Адамзатты окутуш керек. Кыргызды окутуш керек. Эгер азыр кыргыздын психологиясын тезинен өстүрө билбесе, энергия өлтүрүп коет, кырсыктатып коет. Баягы касиети кысылып калат деп коет го кыргызда. Касиети кысып атат деп коет го. Ошондуктан эски түшүнүктөгү кошоматчылар, аалам силерден күчтүү, арбай силерден күчтүү. Ааламда мыйзам иштеп атат. Мына Абдылдаев ок дедиби? Абдылдаев вирус жөнөтөм дедиби? Мен Кытайга жөнөткөн вирусту чыгарган жокмун азырынча. Булуттуу куюнду чыгарган жокмун. Мен кайра оттамыза берем. Ошентип Кудай ролун бир адам аткарганда анан баарын талкалап келип туруп анан эртең адамзат, адам бол деп аларга да айтам. Мени мынау большой энергия кийип алган, чоң энергия кийип алган, мен ошон үчүн чоң ааламмын. Мени адам катары көрбө, мени корпусум эле калды, менин тилим сүйлөйт, көзүм дагы, взглядым закон, мыслим закон болор. Оюм закон, көзүм закон. Ошондуктан сезонуңарды бүтүрүп кой. Эртең жаныңарды сурап келесиңер. Сын коюп атпайсыңар жана Арсылайга сыйын аткен. Арсылай адамзаттын жаны деп берилет ал. Бышкан ашы адамзаттын, алтын казынасы адамзаттын, ядросу, келечеги Арсылай дейт. Ошондуктан мен өз ролумду аткарып кете берем. Мен дүйнөнү экономикасы менен кыйынсынган мамлекетти мен экология менен басып кое берем. Мен криминалдардын күнүн жаба берем. А ошо силер сын коюп аткан жана видеодон көргөндө сабак өтүп аткандар, сын коюп аткан адамдардын силердин жаныңар артык эмес. Силерге караганда алар өсүп алды. Алар келип эски жанын мына улуу түшүнүп өткөндө эмне болот экен? Арбай деген жан жайгашат, периште деген жан жайгашат. Ал адамдар өлбөстүк өтүп алды. Арбай, периште жан жайгашкандан ал адамда кырсык токтойт, кыйынчылык токтойт. Ал майда чүйдүгү бара болбойт. Арбай кошоматчы болобу, периште ушак айтабы? Ушак айтпай калат өзүнөн өзү. Кошомат кылбай калат. Мен кубанып атам ушу 1000 адам мага добуш бергенинечи. Демек, 1000 адам өсүп алыптыр. Мен бирөө эле эмес экенмин. 1000 бар экен дедим да. Же бир жерге агитатор шайлап алсам, же баягы наблюдатель акча төлөбөсөм, эч нерсе кылган жокпуз. Анткени чындык ушундай курулуш керек да. Ошондуктан
Өзүңөр мындай ойлонуп көргүлө. Бир колуңарга Садырдын сүрөтүн алып, бир колуңарга менин сүрөтүмдү алып. Ким ак? Мындай эле карагыла. Ким? Мен бир банкты сатып ийген эмесмин. Мен кошомат кылган эмесмин Акаевка же Бакиевке. Мен чындык үчүн келетем. Мен ааламдан буйрулгам. Ошондуктан акыры жаныңарды сурап келесиңер. Акыры Арсылайдан бата сурап келет дейт. Бул чындык. Жаның кантип сурап келесиң? Могу жаңы жан жайгашмайынча, сага энергия жайгашмайынча эски жаның менен кысылып каласың. Мындай. Могу светти элестетели. 120 вольттукка 360 вольттук энергия келсе, электр энергиясы жарылат го. Ошо сыяктуу чоң жан, чоң касиет келип атат. Ага дайым психология, анатомия дайым болбосо жарылат. Шишик, писих, вирус, өпкөнүн карайышы, жүрөктүн токтошу, эки бөйрөктүн ууланышы жана башка оорулар пайда болот. Же болбосо биз айтып атабыз азыр. Эмоция менен кызылгандуу жашаган адамдын телосу, кан барган жерлер күйө берет деп. Ошондуктан эмоциядан энергияга айланыш керек. А силердин падышаңар алып баралабы ошого? Же медигиңер жардам береби? Же тутунган диниңер жардам береби? Жок. Бир гана аалам мыйзамы даба болот. Ошондуктан баягы эсиң барда этегиңди жап деп коелу. Эй кошоматчылар, бала чакаңар бар, аалам күчү мени колдойт. Мына мен чоң аалам болсом, могу ата тег арбак мени колдойт. Кызматта, табият менин кызматымда. Эртең бала чакаңды, кыз-кыркыныңды, жаныңды жакшы көргөнүңдү, ишиңди алып койбосун, сокенин чапанын кийип калбай эртең. Сокемни бүгүн жыргады дейсиңби? Жок, эртеңде астында көп коркунуч күтүп турат ал адамды. Жакыны чөйрөсү менен. Ошон үчүн биз айтканбыз, куткарып калалы деп атам соке сени деп. Анысы кандай? Мени жаным башка, жаным менин таным калган. Кел менин танымды алып көр. Болгон эле келбейт. Ошондуктан баягы көттү кыскан бай болот деп коет го. Ошо кыз жүрөңөрдү кысып, мындай аалам деген бар. Жаның ааламдан апапак келет. Апапак кетсин. Исманов, мен сени күлкү шылдың кылам. Шуну эсиңен чыгарба.